Жалал Абад шаарында Чернобыльчылар эскерилди. Бүгүн Чернобыль апатынын 33 жылдыгына карата калада митинг реквием өттү. Эскерүүгө жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, апаттын катышуучулары жана алардын үй бүлөлөрү катышты. Алар курман болгондордун урматына эстеликке гүл чамбарларды коюшуп, эскерүү сөздөр айтылды. Анда шаардын вице-мэри Руслан Алтымышев катышуучулардын эбегейсиз эмгегине токтолду. Бүгүнкү күндө калада Чернобыль авариясына катышкандардан болгону 23 адам калган. Бул жылы жергиликтүү кеңеш жана бийлик аларга болгон камкордукту ай сайын бюджеттен бөлүнгөн акчанын суммасын 1000 сомго көтөргөн. Эскерте кетсек, 1986 жылы 26 апрелде Украина мамлекетинин Чернобыль шаарына жайгашкан Чернобыль атомдук электростанциясындагы атомдук реактор жарылып кеткен. Ал каргашалуу окуяга Советтер Союзунун курамындагы өлкөлөрдүн жарандары, анын ичинде Кыргызстандан дагы 5000 атуулубуз жардамга барышып, кырсыктын кесепеттерин жоюуда бирге күрөшкөн. Кыргызстандан 5000ге чукул адам катышкан болсо, биздин Жалал Абад шаарынан 120 адам катышкан. Алардын ичинен бүгүнкү күндө алардын саны суулуп, бүгүнкү күндө 23 катышуучубуз эле калды. Олар ушул катышуучуларыбызга биз жергиликтүү бюджеттин эсебинен жардам катары ай сайын 2019 жылга чейин 500 сомдон дары-дармегине берген болсок, 2019 жылдан баштап биз ошону ар сайын 1000 сомго көтөрүп бердик. Анан биздин Жалал Абадтан 120 адам катышкан. Шаар боюнча. Анан 120 адамга анан бүгүнкү күндө азыр 23 адам калды. Бардыгы инвалид 2-3 группада. Анан бардыгы учетто турат. Учетто балдары турат, неберелери турат. Ошо анан местный бюджеттен мына быйыл жардам берди бизге. Бюджет алганда ар айда 1000 сомдон лечение менен дарыларга кошуп берет. Анан биздин немеден беришип турат? Өкмөттөн ар айында 7000 сомдон ошо катышууларга, ошо леченияларга 7000 сомдон берип турушат.